Мен каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздер менен бүгүн мен Хонгорайды же Хоорайды талкууламакмын. Хонгорай бул байыркы кыргыздарда Тоо Тала эли же болбосо Хоорай деп аталчу да. 14-кылымдын аягында 18-кылымдын башына чейинки түштүк Сибирде негизинен Минусинск ойдунунда жайгашкан Энесай кыргыздардын алгачкы мамлекетинин түзүлүшү болгон. Орус булактарында бул мамлекет кыргыз жери деп аталып калган. Орустар ушул жерде Кыргызская землица дечи. Аймактык жана административдик бөлүнүштөрүн карасак, ал деген Батыш Саяндан түштүккөндө түндүгүнөн Ангарага чейин созулуп жаткан ортоңку Энесей ойдуңу. Чыгышта Чыгыш Саян, батышта Оп дарыясы кирген. Мамлекет 4 улуска бөлүнгөн. Алтысар улусу Ак жана Кара Июс дарыяларынын ортосунда жайгашкан. Исар же болбосо Эзер улусу Абакандын куйган жеринен Огур дарыясына чейинки аймакты ээлеген. Алтыр улусу Абакан дарыянын сол жегинде Уйбат дарыясынын Таштыктын куйган жерине чейин жайгашкан. Туба улусу Энесайдын оң жегиндеги Саяндардан Сыда дарыясына чейин жана Абакан дарыясынын оң жегиндеги талаларында жайгашкан. Ар бир улус бир нече аймактардан ууру бөлүнүштөрүнөн турган. Мамлекеттик түзүлүшү ошо Хонгорайчылык деп аталган бардык уулдардын өкүлдөрүнүн курултайлары аркылуу башкарылган. Бул жыйындарда жогорку бийлик тапшырылган мыкты ханзада шайланган. Ошентип мамлекеттик башкаруу системасы шайлануучу монархия же аристократиялык республика катары мүнөздөлөт. Коңшу мамлекеттер менен мамилесин карасак, 17-кылымдын 1-арымына чейин Хонгорай Монголия алтын хандарынын 1667-жылдан Жунгар хандыгынын вассалы болгон. Вассал деген баягы букаралыгында. Энесай кыргыздардын бүгүнкү күнү айтканда жаңы тарых ачылып аткан барактар менен бул эми биз да арасында жүрөбүз да. Биз ошол Энесайдан баштап Казакстан бизге чейин ушул кыргыздар жашап келген. Монголия, Кытайдын үстү жагы Манчжурияда, ушул Джунгарияда да кыргыздар жашап келишкен. Ошондо Монгол империясы деп аталган тарыхта булактар боюнча бул деген негизи ушу Улук Улус империясы болгон. Чыңгыз хан ошол Улук Улуста эң мындай бийликке жетишкен адамдардан болгон. Албетте ар кандай фракциялар, ар кандай түзүлүмдөр пайда болуп, ошол Улук Улуста кыргыздар ал түзүмдүн бир чоң муштуму, бир чоң бөлүгү болгон. Кыргыздар өзүнүн атынан хагандыкты чыгарганда Чыңгыз ханды кыргыз деп аташат. Бирок ошол менен болгондо дагы ошол партиялар ичиндеги Улук Улустун партиялары бири-бири менен күрөшүшкөн. Бизде деле андай аймактык күрөш болот бүгүнкү Кыргызстанда. Түндүк түштүгү дейби, же мисалы үчүн ошол бир эле райондо Ак Суу району Жети Өгүз менен кандайдыр бир конкурстарга тирешеби, биздин уулдар, кыздар алдыга чыксын деп. Ошондой нерселердин аркасынан анан албетте ушул ички мындай тирешүүлөр да болгон да. Бул нерсе жок болгон эмес. Ошондуктан негизи ошо кыргыздардын партиясы ошо башка Манжур монголдордун партиясына утулуп, монголдордун партиясы үстөмдүк кылгандагы жана алтын хандар ошо Хонгорайдын хандарын үстөмдүгүнө алышкан. 17-кылымда орус падышалыгы Сибирге экспансия кол сала баштаган. Бул Энесай кыргыздары менен кагылышууларга алып келген. Бир катар аскердик кагылышуулардан жана дипломатиялык келишимдерден кийин 18-кылымдын башында Хонгорай акыры Россияга кошулган. Хонгорай калкынын урпактары азыркы Хакас жана Фую кыргыз этникалык топторунун түзүлүшүнө зор салым кошкон. Акыркы ошол Жаксылык Сабитов жасап аткан изилдөөлөрдө, мынга чейин дагы Бичурин жазган китептеринде ошо Чаншан кыргыздары дагы ошол Энесай кыргыздар менен бир эле үй бүлө деп айтылган. Акыркы генетикалык изилдөөлөрдө Жакшылык Сабитов негизинде айтуусу боюнча чын эле азыркы Хакас деп аталган жана Фую деп аталган кыргыздар жана бүгүнкү Чаншан кыргыздардын генетикалык бирлиги далилденген. Хонгорай Россия империясы менен согушканга 80 жыл болгон. Жалпы ошо кыргыз жергесинин уурулары Орусиянын казактары менен согушкан мөөнөтү 150 жылга чейин барган. Бирок негизи
ошо түзмө-түз кагылыш 80 жаш уланган. 17 кылымдын башынан баштап 18 кылымдын башына чейин ал согуштар аябай уланышкан. Конфликттин башталышы алгачкы 1620-1640 жылы болгон. Биринчи кагылышуулар 1620 жылдары орус казактары эне сай кыргыздардын жерине кире баштагандан башталган. 1628 жылы Красноярск чеби курулуп, ал аймактагы орустардын таяныч пунктуна айланган. 1639 жылы кыргыз аскерлери орустун чоң отряддарын талкалашкан, бирок орустар көп өтпөй экспансиясын уланта берген. Мен деген Эренек хан деген чыгармаларымда айтып берем да кандай эмне болгонун. Катуу каршылык 1640-1670 жылдары башталган. Кыргыз уруулары тубиндер жана жергиликтүү элдер менен союздашып, бир күч түзүшүп, черик түзүшүп, чабуулун орус чептерине уланта беришкен. Буга жооп катары орустар аймактардагы аскерий санын көбөйтүшкөн. 1667 жылы Хонгорай Жунгар хандыгына көз каранды болуп, анын аскер күчүн бекемдеген. Алтан хандарды жунгарлар жеңип, Саванраптан, Галдан Церендер келип бийликке. Саванраптандар ошо кыргыздарды өзүнө каратат. Акыркы басып алуу 1680-1703 жылы болгон. 1680 жылдар орустарга кыргыздарга каршы бир катар чечкиндүү аскердик жортууларды баштап, астрокторду түзө баштаган, чептерди курган. 1703 жылы катуу салгылашуулардан кийин жана дипломатиялык кысымдардан кийин Хонгорайдын көпчүлүк аймагында орустардын көзөмөлүнө өткөнгө аргасыз болушкан. Кыргыз уруулары акыры 1727 жылы жунгарлар талкалангандан кийин Россиянын курамына киргизилген. Ошондо ал боюнча аңгемени мен ошол Эренек Ише уулу деген видеомду айтып берем. Ошентип согуш болжол менен созулган. 1628 жылдан баштап 1703 жылга чейин. Бул 75 жылга жакын активдүү каршылык көрсөтүүнү сүрөттөгөн жылдар болгон. Кыргыздар аябай катуу найза сайышкан. Найза чабыш менен, эр чабыш менен көбүнчө орустардын күчтөрүн жеңген көп учурда. Ушуну бүт ушул Орусиянын Шибердин тарыхчылары айтып келет. Абакан тарыхчылары да өзү айтып келет. Анан бир суроо бар, Хонгорайдын көрүнүктүү өкүлдөрү ким болгон деп. Ал негизи Хонгорай тарыхында коңшу мамлекеттер менен болгон мамилесинде чоң роль ойногон бир нече көрүнүктүү инсандар бар. Мисалы үчүн Үгечи Кашка дейт. Үгечи Кашка 1399 жылы өзүнүн уруулук союзуна Хонгор же Хонгорай деген ат берген. Ойрот Федерациясынын кыргыз түмөнүнүн башчысы болгон. Ушундан кийин кыргыздар союздан чыгып өз алдынча жашоо башташкан. Ойроттордон бөлөкчө жашап башташкан. Кийинки көрүнүктүү өкүлү бул Эренек Ишеевич, Эренек Ише уулу. Мага дагы бир комментарийлерден жазышкан. Эр ынак деп. Эр ынак десеңер болот. Документтерде Шиберде Эренек деп турат. Эренек Ише уулу. Алты Сарыл уулусунун беги жана 17 кылымдан Хонгорайдын башкаруучусу. Ал өзүнүн бийлиги астындагы бардык улустарды бириктирип, орус падышачылыгынын түштүк Сибирге жылышын токтотууга жетишкен. Ушунча кыран болгон. Эренек Жунгар хандыгы менен активдүү өз ара аракеттенип, орус чептерине каршы биргелешкен аскердик жортуулдарга катышкан. Хорчин Узен Тайжи 1687 жылы өлгөндөн кийин бийликти мурас калган Эренектин уулу. Атасынын саясатын улантып, Жунгар хандыгы менен биргеликти сактап, орус экспансиясына катуу каршылык көрсөткөн. Бул инсандар коңшулаш державалар менен активдүү байланышта болгон мезгилде Хонгорайдын саясий жана аскердик өнүгүүсүнө таасирин тийгизип, тарыхта көрүнүктүү из калтырган. Эмне үчүн Хонгорай жунгарларга көз каранды болуп калган? Хонгорай бир нече себептерден улам жунгардын хандыгына көз каранды болгон. Биринчиден бул жунгар аскердик кысымы. 17 кылымдын ортосунда жунгарлар Чоорос уруусунан чыккан хандардын жетекчилиги астында Мисар Батурхун Тайжи Орто Азия менен Шибердеги ээликтердин активдүү кеңейтишкен. Алар халха монголдорду Кытай жана аларды баса орустар монгол деп аташты, кийин Советтер Союзунда муну халха деп эле аталчу.
Кытай жана Орус империясы менен согушуп ошондой эле коңшу элдерди, анын ичинде эне сай кыргыздарын Коңгорай баш ийдирген. 1667 жылы жуңгарлар Коңгорай жерлерине чоң жортуулуу жасап, кыргыздарды көз карандылыгына моюнга алууга аргасыз кылышкан. Кыргыздардын бүт аскерлерин басып алышкан, көчтөрүн басып алышкан, аялдарын, кыздарын басып алышкан, кичинекей балдарын кылыч салып, моюндарына ант алдырышкан. Кыргыздар ушинтип жуңгарларга кызмат күтүп жөбөлөт деп. Кыргыздар аскердик аздыкта болгондуктан, сан жактан аз болгондуктан аргасыз ошо жуңгарларга баш ийип беришкен жана келишим түзүшкөн. Орустар менен болгон согуштардан улам Коңгорайдын алсырашы башталат. 17-жылымда Венгрия орус казактары менен тынымсыз согуштар болот. Чептерди Красноярск, Эне сай куруп, акырындык менен Шибер аймактарынын өзүнө баш ийдирген орустар. Бул кыргыз улусунун ресурстарын толугу менен түгөтөт. Аларды күчтүү кошуналардын алдында алсыз абалга келтирет. Жуңгарларга кыргыз бектери көрүнгөн, орустарга каршы мүмкүн болгон сөздаштар жана жарым-жартылай автономияны сактап, алардын вассалдарын болууну тандашкан. Баш ийүүнүн ордуна жуңгарлар орустарды коргонууну убада кылып, коңгорлорду да камсыз кылышкан. Аскер жуңгарлар Орусиянын дипломатиялык күчүнө ийилип, кыргыздарды толугу менен Коңгорайдан көчүрүп кетишкен дагы манжурларга каршы согуштушкан. Цин империясына манжурлар менен катуу согушта жуңгарлар өзү кырылат. 2 миллион жуңгар кырылып кетет. 2 миллион жуңгар кырылганда аны менен кошо да кыргыздар кырылып кетет. Чанчан кыргыздары ордунда калат. Экономикалык көз карандылык. Жуңгарлар маанилүү башкарган соода жолдору Кытай, Монголия жана Шибер ортосунда болгон. Ошол жолдорду ошол жуңгарлар басып алышкан жана кыргыздардын соодасын өз колуна алышкан. Андан сырткары буддизмди да алып келишкен. Ошол көп учурда тегерчиликке ишенген эне сай кыргыздар буддизмге да өтүп кеткен. Жуңгар хандыгы негизи 1667 жылы катуу аскердик басым кылган, орустарга каршы күрөшүп жатып, жуңгарлар кыргыздарды орустарга каршы тургузуп, бир маалда кайра орустар менен дос болуп калышкан. Азыр болсо ошо Коңгорайдын урпактары 18-жылдын башында эне сайлык кыргыздардын жерлери биротоло баш ийгенден кийин Коңгорай мамлекет түзүлүш катары жашоосун токтоткон. Орус аскерлери жана жуңгар хандыгы тартып жуңгарлар талкалангандан кийин Цин империясы 1755-1758 жылы Коңгорайдын аймагы Орусия курамына киргизгенге макул болгон. Азыркы хакастар ошондо Коңгорайдын тукуму болуп калган. Негизги тукумдар бул хакастар, Хакасияда, Туштук, Красноярск крайы, Орусияда жашаган элдер. Алардын маданияты, тили жана каада салттары кыргыз тектүү элементтер сакталып калган, бирок түрктөрдүн, монголдордун жана орустардын таасири астында калыптанган. Хакас этникалык тобу Хакасияда алар кландык топторго бөлүнгөн дагы негизи байыркы эне сай кыргыздардан тараган деп эсептелинет. Кытайдагы Фуюй кыргыздары жуңгарлар басып алгандан кийин кыргыздардын бир бөлүгү көчүрүлгөн Хэйлунцзян провинциясында Чүнгүш-Чыгыш Кытайда отурукташкан. Бүгүнкү күндө алардын урпактары белгилүү Фуюй кыргыздар Хакас тилине жакын сүйлөгөн чакан эл 1500 адам калган. Алардын тили кыргыз тилинен бир аз айырмаланат. Аларды менен сүйлөшкөндө кээ бир сөздөрүбүз жарым-жартылай түшүнүксүз болуп калат бизге, мисалы үчүн. Бирок ошол адамдар акырындап ошол тилинде жоготуп башташкан Фуюйда. Кыргыздар Кыргызстанда эне сайлык кыргыздардын бир бөлүгү түштүккө көчүп, азыркы калыптанууга кошулган кыргыздарга айланган. Эне сайлык кыргыздардын бир бөлүгү түштүккө көчүп, азыркы Кыргыз Республикасындагы жашоочулардын түзүмдөрүнө таасир эткен жана эне сайлык кыргыздардын ошо чоң бир бөлүгү чанда жашап келип, канча жылдан бери көчүп, ушул жерлерди ээлеп, ошол эле азыр кыргыздар ордунда калып, өз мамлекетин курганга жетишкен. Көптөгөн кыргыз уруктары, мисалы үчүн Сары багыш, Солтоо, Багыш эне сай кыргыздардан келип чыккан деп түзмө-түз генетикалык изилдөөр көрсөтүп жатат. Туба менен Алтайлыктардын тукумдары бүгүн дагы алар ошол Коңгорай кыргыздардын тукумдары болуп эсептелинет. Азыркы заман этногенезинде тувиниктер жана алтайлыктар эне сай кыргыздардын элементтери, кандары, гендери бар.
Айрыкча Тубада Орусия байыркы кыргыздарынын ата-бабалары тууралуу угумуштар сакталып калган. Тубада бир нече аймак кыргыз деп аталат, бир нече уруусу да кыргыз деп аталат. Хоңгорай тарыхта кандай калтылган? Хоңгорай тарыхта издери топонимикада каралган. Хакасияда кыргыздарга байланыштуу аталыштар бар. Мисалы үчүн Абакан дарыясы. Тили хакас жана фуй кыргыз тилдеринде калган. Байыркы кыргыздардын элементтери сакталган. Азыркы кыргыз тили дагы ошол Алтай элинин тили менен бирдей. Кичинекей айырмачылыктардан эгерде көңүл бурбаса. Көптөгөн урут адаттар, боз үй, сымал үйлөр, эпостор, баатырдык жомоктор кыргыздын салтын кайталайт. Изилдөөлөр көрсөткөндөй хакастар менен кыргыздардын тамыры жалпы генетикасы боюнча. Негизи Хоңгорай мамлекет катары жок болду, бирок эл жок болгон жок. Бүгүнкү күнү Хоңгорайдын тукумдары хакастарда, фуй кыргыздарда, Кыргыз Республикасынын кыргыздарында, Тубаларда жана Алтайларда сакталган. Бул элдердин ар биринде эне сайлык кыргыздардын маданияты, каада салттарын, тил үзүндүлөрү сакталып калган. Хоңгорай болуп атканда чанчан кыргыздар эмне болуп жүрүшкөн деген суроо берсеңиздер өзүңүздөргө. Маалымат мындай. Кыргыздар 18-кылымда Чаншайда өздөрү бир бөлүгү, чоң бөлүгү бар болчу. Ошол кезде Хоңгорай кезинде Чаншанда кыргыздар бир нече жыл Чагатай улусунун бөлүгү катары моголдор деп белгилүү болчу жана ордунда болчу. Ошол эгерде Чаншанды карасак, бир нече миграция эне сайдан дагы Чаншандарга, Чаншан кыргыздарга эне сай кыргыздардан болуп кеткен. Миграциянын биринчи толкуну ошол 840-жылы кыргыздар Уйгур каганатын жеңгенде болгон. 10-кылымда кыргыздар башкарууну жоготкондон кийин, өзүнүн каганатын жоготкондон кийин басып өтүп, кайра ошол ар кайсы аймактарга жашаганда Чаншанда кескин бөлүгү калган. Дагы бир ушул түштүк миграция Алтай, Туба, Жуңгары жана Чаншан аймагына дагы бир эне сайдык миграциясы болгон. Ал деген нерсе өзү 12-кылымда болуп кетет. Улук улус түзүлгөндө Чыңгызхандын. Эки кыргыз борбору пайда болот. Кемкен-Жут жана ошол Алтайда жана ошо Чаншанда да. Ошол кезде эне сай менен Чаншан кыргыздар бир типтүү мамлекеттик сактап алган себеби ошол монголдор же болбосо улук улус эли, жуңгарлар, орустар, Цин Манжу империясы ушулар себепкер болгон да. Анткени алар ошо байыркы кыргыздардын жерлерин басып алышкан кийин. Азыр болсо кыргыздардын көп жерлерин Орусия басып турат. Эне сай кыргыздар көбүрөөк көчмөн болуп, аңчылык менен алектенип Чаншан тоолорго отурукташканын себеби да ошо болгон. Чаншанда моголдор менен биригип ошо Аравияга чейин барып, Мисирге чейин барып, өзүнүн таасирин Осман империясын түзүшкөнгө чейин катышып, ушинтип Чаншан кыргыздары ушул жерде өзүнүн иштерин алып жүргөн болгон. Өйдө жакта эне сайлык кыргыздар орустар менен согушуу, тирешүүдө болуп аткан кездерде. Эне сай кыргыздардан Хоңгорай жерден жана Чаншан кыргыздары бөлүнүп калганы бул килеген кыргыз каганат. Сай кыргыздары, Хоңгорай жана Чаншан кыргыздары бири-биринен бөлүнүшүп калганы бул деген бир кездерде чоң кыргыз каганатынын ар кайсы бурчтарында болуп калган бир себепкер. Жана саясий процесстер болуп, жаңы элдер пайда болуп, жаңы уруулар, жаңы партиялар пайда болуп тууган элдердин арасында. Ал партиянын күрөшүнөн улам ушул жерлер бөлүнүп калган. Чаншан кыргыздарды тоолордо отурукташса жана союздаштарын түзсө, ошо негизи уйгурлар менен, Тибет хандыгы менен жана ошо өгүздөр менен, ошо кыпчактар менен биргелешип, Аравияга чейин барып, Осман империясынын түптөгөнгө аралашып, ушундай бүт жерден үлгүрсө, Тибет хандыгын Кытай менен согушуп, Кытайдын ичине кире калып, Тибет хандыгын отурукташына жардам беришкенге үлгүрүшсө дагы, баары бир эне сай кыргыздарына мисалы үчүн жардам бере алган жок. Орусиянын экспансиясы болуп атканда. Орусиянын экспансиясы акыры ошо 20-кылымга жакын Чаншан кыргыздарга да чейин жетет. Кийинчерээк Хоңгорай жок болуп кетип атканда Чаншан кыргыздар сакталды. Чаншан кыргыздар ошо Орус империясы менен Британия менен чоң оюн башталганда Чаншан кыргыздар Түркистан элдеринин бөлүгү болуп жатты. Жана негизи ошол Түркистан генерал-губернаторлук түзүлгөндө
Хокон хандыгы жок кылынганда көбүнчө кыргыз уруулары Орусия менен тынчтык келишимдерди түзүп, ошол империянын бөлүгү вассалдары болгон букаралыгына өткөнгө аргасыз болушту. Кийинки тарыхты башка видеолордон көрөсүздөр да эмне болгонубузду, бирок дал ошол нерсе, дал ушул тоолор, ала тоо кыргызды сактап, кыргыздын ушул ядросун сактап, биримдигин сактап ушул аймакта бүгүнкү күндө биздин мамлекет түзүүбүзгө чейин жеткирди. Демек негизи ушул ала тоо кыргызды сактады деп эсептесе болот. Каналга жазылгыла, бизнес пландоо боюнча курска катышкыла, каналды колдоп койсоңуздар болот. Ушул маселени талкууласак болот ушу комментарийлерде. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.